Алгачкы жолу бокс боюнча өспүрүм курактагы балдардын өлкө чемпионаты уюштурулууда. Чемпионатка 7 дуандан жана 2 шаардан 268 бала, 15 спортчу кыз катышууда. Мелдештин расмий ачылышына бокс федерациясы, шаардын вице-мэри, спортчулар жана көрмандар катышты. Алгач мамлекеттик гимн коюлуп, спортчулар бир тоонун алдына ийилди. Өлкө аймагынан келген жогорку категориядагы 20дан ашуун калыстар тааныштырылып, башкы калыс эл аралык даражадагы 2 жылдыздуу намуар Бекзат Абдырашитов бекитилди. Мелдешке шаардан 40тан ашуун өспүрүм катышкан. Боюнча ошо биздин 2005-2006 жылы туулган балдар арасында чемпионат болуп атат. Бул чемпионатка 7 областтан балдар спортчуларыбыз катышып атат. Биздин Ош шаарыбыздан дагы бул спорт бокска катышуу болот. 40тан ашык балабыз. Бул спортто азыр бокс боюнча 286 бала, 15 кыз ушул жерде таймашуу болот. Бокс боюнча чемпионат 18 категориядагы салмакта өтөдү. Анда 40тан 80 килограммга чейин бар. Биринчиликти багындырган өспүрүмдөр өлкөнүн атынан дүйнө чемпионаттыгына жолдомо алат. Жаш боксерлор келечектеги бокстун негизги тамыр экендигин башкы калыс Бекзат Абдырашитов белгилейт. Жакын арада өткөн Туркиядагы эл аралык мелдеште кыргыз спортчулары бокс боюнча 4 байгелүү орунду камсыздаган. Турнир таза жана адилеттүү өтүшү камсыздалганы кошумчаланды. Юноша деп коебуз, алар 15 весовой категорияда аз боксташат. Бул биринчиликте жеңген балдарыбыз дүйнөлүк чемпионаттарда, Азия оюндары, Азия чемпионаттары болуп, эл аралык мелдештерде Кудайым буйрса мамлекетибизди желегин деген ойлойбуз. Бүгүнкү күндө игиликтерибиз аябай жакшы. Мына кечээ күнү Турцияда болгон чоң бир эл аралык мелдеште 4 медаль менен келди биздин чоң боксчуларыбыз. Кудайым буйрса биз ушу азыр бул деген жаш өспүрүмдөр бул чоң бокстун тамыры да бул. Ушулардан жакшы спортсмендер Кудайым буйрса чыгат деген ойдобуз. Чемпионаттагы биринчи рингке кыр салмактагы Кадырсейит Саматов атандашы менен түштү. 3 раундтан турган мелдеш кызууланып Бишкектен келген Кадырсейит атандашын өжөрлүк менен жеңип алды. Калыстар тобу бир добуштан жеңишти тастыктады. Кадырсейит бокс менен машыкканына 3 жыл болгон. Өзү кызыккан спорттун бул түрү менен ийгиликтерди багындырууну көздөп келет. Алдыдагы атандаштарына туруштук берүү үчүн тынымсыз аракеттенүүнүн үстүндө. Калыстар бир добуштан жеңишти. Саматов Кадырсейит Бишкек. 3 жыл болду. Байканбаев Асылхан агайда катышам, 3 жыл болду. Жаш 15-те. Олимпиадага чыгыш керек. Максат койгон Олимпиадага. Бишкекте машыгасың? Бишкекте машыгам. Жыл сайын салтка айланып өткөрүлүп келген мелдеш 3 күнгө созулат. Анын соңунда жеңүүчүлөр уюштуруучулар тарабынан кубок жана баалуу белектер менен сыйланат. Мындай маанидеги спорттук иш-чаралар келечек муунду сергек жашоого үндөп, өлкө туусун бийикте көтөргөн спортчуларды тарбиялоого жол ачат. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.